Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен металлдардын электр өткөрүмдүүлүгү, каршылыктын температурага көз карандылыгы темасын өтөбүз. Бул сабактын жүрүшүндө силер заттар электр өткөрүмдүүлүгү боюнча 3 топко бөлүнөрүн, металлдарда электр тогун ташуучу бөлүкчөлөр эркин электрондор экендигин, каршылыктын температурага көз карандылыгы жөнүндө маалыматка ээ болосуңар. Силер менен бүгүн биз түрдүү чөйрөдөгү электр тогу деген жаңы главаны баштап турабыз. Бул главада 5 түрдүү чөйрөдөгү токтун табиятын карайбыз. Алар металлдар, суюктар, газдар, вакуум, ошондой эле жарым өткөргүчтөр. Деги эле заттар электр өткөрүмдүүлүгү боюнча өткөргүчтөр, өткөрбөгүчтөр, ошондой эле жарым өткөргүчтөр болуп бөлүнөт. Өткөргүчтөр деген эмне? Заряддарды ташып жүрүүчү эркин заряддалган бөлүкчөлөрү көп болгон заттар өткөргүчтөр деп аталат. Мисалы үчүн металлдар, анын ичинен жез, темир, күмүш жана башкалар мисал болот. Өткөрбөгүчтөр эркин заряддалган бөлүкчөлөр дээрлик болбойт. Болбойт десе эле аларда заряддалган бөлүкчөлөр такыр эле жок деген сөз эмес. Жөн гана оң терс иондору бири-бири менен бекем байланышта болгон нейтралдуу молекула атомдордон турушат. Мисалы үчүн кургак чыгач, пластмасса жана башкалар мисал болот. Жарым өткөргүчтөр. Өткөргүчтөргө салыштырмалуу эркин электрондордун саны аз. Токту жарым-жартылай өткөрүшөт. Башкача айтканда бир багыттуу гана өткөрүмдүүлүккө ээ. Мисалы үчүн кремний жана башкалар мисал боло алат. Заттар чөйрөдө 3 түрдө, 3 абалда кездешет. Суюк, катуу жана газ абалында. Металлдар суюк менен газ абалга салыштырмалуу кристалдык торчого ээ. Жогоруда сүрөттө рентген нурунун жардамы менен алынган кристалдык торчону көрүүгө болот. Кристалдык торчонун түйүндөрүндө оң иондор жайгашат жана алар термелүү абалында гана болот. Ал эми кичинекей майда бөлүкчөлөр булар электрондор. Электрондор оң иондорду оңой эле таштап, металлдын чегинде башаламан, ирессиз кыймылга келишет. Ошондуктан аларды эркин электрондор деп атап коебуз. Эгерде электр талаасы жок болсо, анда эркин электрондор башаламан кыймылда болушат. Эми ошол кристалдык торчого же болбосо металлдын бир бөлүгүнө потенциалдар айырмасын пайда кылсак, башкача айтканда ток булагына туташтырсак, анда электр талаасы пайда болот да, талаанын заряддалган бөлүкчөлөргө таасир эткен күчүнүн натыйжасында баягы эркин, башаламан кыймылдаган электрондор эми багытталган, иреттүү кыймылга келишет. Демек балдар, качан гана электрондор бир багыттуу кыймылга келген учурда гана металлдарда электр тогу пайда болот. Мына ушундай металлдарда талаанын таасири астында электрондор иреттүү кыймылга келип, электр тогун пайда кыларын тажрыйбада көптөгөн окумуштуулар далилдеп айта алышкан. Алар 1913 жылы Мандельштам менен Папалекси, 1916 жылы Стюарт менен Тольман. Биз азыр Папалекси менен Мандельштамдын тажрыйбасына токтололу. Бул тажрыйбанын схемалык көрүнүшү сүрөттө көрсөтүлгөн. Чыгырыкка оролгон зымдардын эки учу чыгырыктын жогору жана төмөн жагына орнотулган 2 дискага бириктирилген. Дискаларга жылмышып туручу тиймектер коюлуп, алардын учтары өткөргүч аркылуу галванометрге кошулган. Чыгырыкты катуу айлантканда өткөргүчтүн ичиндеги бош электрондор чыгырыктын багыты боюнча кыймылга келип, токтун пайда болгондугун галванометр көрсөтөт. Демек, металлдарда токту ташуучу бөлүкчөлөр булар эркин электрондор. Эми ушул жерде каршылыктын температурага көз карандылыгы экендигин дагы биз төмөнгүдөй тажрыйба менен көрсөк болот. Ал үчүн бизге ток булагынан, амперметрден, ачкычтан, ошондой эле темир өткөргүчүнөн турган жөнөкөй электр чынжырын жыйнайбыз. Бул жерде амперметр ток күчүн өлчөөчү курал. Эгерде биз чынжырды туюктай турган болсок, амперметрдин көрсөтүүсү кандайдыр бир шкаланы көрсөтөт. Мисалы үчүн, чиймеде кара стрелка бул 1 абал. Кара стрелканы карай турган болсок, ошол бул жерде болжолдуу түрдө 37 деп ала турган болсок, демек ток күчү 37 миллиамперге барабар экен. Эми ушул эле учурдан биз темир өткөргүчтү спиртовканын жардамы менен ысытабыз. Анда
өткөргүч ысыган сайын амперметрдин көрсөтүүсү дагы кичирейгенин байкоого болот. Бул жерде экинчи абал кызыл стрелка, анда 25 миллиампер. Демек балдар, бул жерде эмне болду? Ток күчү азайып кетти. Анан демек темир өткөргүчүндө ысыганда каршылык көбөйүп, ток күчү азайды деген жыйынтык айта алабыз. Бир гана металлдардын ичинен темир эмес, баардык металлдар температуранын жогорулашы менен баардык металлдардын каршылыгы көбөйөт деген жыйынтыкка келебиз. Эми ушул жерде суроо жаралат. Эмне үчүн каршылык көбөйдү деген. Бул суроого жооп берүү үчүн классикалык электрондук теориянын жардамы менен түшүндүрүүгө аракет жасайлы. Биз металлды ысытканыбызда металл кристалдык торчодон турат деп айттык жогоруда. Биз металлды ысыткан сайын ошол кристалдык торчонун түйүндөрүндө турган оң иондордун термелүү амплитудасы жогорулайт. Ошондой эле электрондордун кыймылынын ылдамдыгы дагы жогорулайт, өсөт. Демек, мына ушундай шартта электрондордун бир багыттуу кыймылга келүүсүнө чоң тоскоолдук жаралат. Тоскоолдук жаралды дегени бул каршылыктын өстү дегендигин көрсөтөт. Демек, каршылык өссө, анда ток күчү кичирейет. Бул формула каршылыктын температуралык коэффициентинин формуласы. Ал альфа тамгасы менен белгиленет. Формулада жазылган чоң R бул каршылык негизи. R нолевой деп жазылган, бул 0 градус Цельсийдеги каршылыгы. Металлга кандайдыр бир температура берип ысытканда анын каршылыгы өзгөрөт. Демек, ал RT. Каршылыктын бирдиги катарында Ом туюнтулат. Ал эми каршылыктын температуралык коэффициенти түрдүү металлдарда түрдүү мааниге ээ болуп эсептелинет. Биз жогоруда бир нече маалыматтарга ээ болдук. Мына ушул маалыматтарды колдонуп төмөнкү суроолорго жооп жазабыз. Жогоруда 3 суроо берилген. Ал эми бул таблицаны толтурабыз. Таблицада атайын 5 түрдүү чөйрө үчүн колдонобуз бул таблицаны. Ошон үчүн ушундай абалда түшүрүп жазасыңар. Биринчи гана абалды толтурабыз, себеби биз биринчи чөйрөнү гана өттүк. Бул таблицаны кийинки сабактарда да колдонууга болот.